Залкар манасчы Сагынбай Орозбаков. Кыргыз элинин залкар манасчыларынын бири Сагынбай Орозбаков 1867 жылы Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Кабырга деген жерде туулган. Ал 13-14 жашынан баштап эле өмүрүнүн акырына чейин манас айткан. Бардык эле манасчылардай Сагынбай атабыз дагы түшүндө аян көргөн. Сагынбай түшүндө бир чоң үйдүн аркасында манас айтып жаткан кишилерди көрөт дагы, алар ар башка окуяларды айтып жаткан болот. Барып тыңшап турса, жанына бир айбалта көтөргөн жаш жигит келет дагы, азыр манас айтпасаң мен сени айбалта менен чаап салам дейт. Көрсө ал Семетейдин өзү болот. Негизи Сагынбай Орозбаков Келдибек, Балык, Чоң Баш, Тыныбек, Акылбек, Найманбай, Дыйканбай сыяктуу манасчылардын бардыгынын айтканын уккан, ошолордон үлгү алган. Бирок өзүнүн устаты катары Тыныбек манасчыны эсептеген. Анткени Тыныбектен сабак алып, ал манастын толук вариантын Тыныбек манасчыдан гана уга алган. Кыргыздын улуу акыны Токтогул Сатылганов биринчи жолу ушул Сагынбай атабызды көрүп манасын укканда, мен Кыргыздан мындай манасчыны эч качан көргөн эмесмин деп таң калган экен. Ал чындыгында эле Сагынбай атабыздын манасы башка манасчылардын вариантынан өзүнүн көркөмдүүлүк деңгээли менен өзгөчөлөнүп турат. Сагынбай Орозбаковдун оозунан манасты системалык түрдө жазып алуу иши 1921 жылдан башталган. Негизи Шенал Арабаевдин тапшырмасы боюнча Кайым Мифтаков бул ишти колго алган, бирок ал тилекке каршы ал ишти андан ары уланта албай калган. Ибраим Абдрахманов гана Сагынбай атабыздын артынан кошо жүрүп, 3 жыл жүрүп, 1923 жылдан баштап 26 жылга чейин манастын бөлүмүн гана, манас гана бөлүмүн, үчүлтүктүн манас гана бөлүмүн жазып алууга жетишкен. Тилекке каршы манасты жазып алуу иши өтө оорчулукка турган, анткени өтө берилип, ушунчалык берилүү менен айтып, эргүү менен айтып жаткан манасчыны токтотуп алып жазып алуу иши өтө оордукка турган. Бирок Семетейди ушунчалык өзгөчөлөнтүп айтканын Ибраим Абдрахманов өтө эскерет. Семетейди айтканда манасчы Сагынбай атабыз токтоно албай кеткен. Мына ошентип ушул оорудан кийин 30-жылы биздин атабыз Сагынбай атабыз көз жумуп кетет дагы, манасты толук жазып алуу иши аягына чыкпай, манас гана бөлүмү жазылып алынып калат. Ошондо 180.378 сап ырды жазып алууга жетишкен. Тилекке каршы 30-жылы 63 жаш кураганда Сагынбай атабыз көз жумат. Бирок Сагынбайдын ушунчалык көркөм деңгээли күчтүү болгон манас эпосунун жоктугунда бир бөлүгүн жазылып алынганы бул биз үчүн абдан чоң жеңиш деп ойлосок болот. Бул манас атабыздын сырткы сүрөттөлүшү Сагынбай атабыздын варианты боюнча. Анда эмесе үйгө тапшырма, Саякбай Каралаевдин чыгармачылыгын окуу, Жусуп Мамайдын чыгармачылыгын окуу, андан кийин 3 залкарды бириктирип, залкар манасчылар деген темада эссе жазып келүү.